2023 министр болуп турган Мирослав Аманкулов кеминде каман аттырып баштаганда эптеп кыйкырып отуруп ошону токтоттум эле кыргыз айым. Ошол жылдары эне котунун жалаң кийиктери оорулуу болуп котур аттырып атабыз деген мен комиссия түзүп барып Аксайдан котур бүт оорулуу текелип жаткандарын келип бирок анда опыт жогунан алып келип көрсөткөм. Бирок мени мындай сынап алып барышканда эки олокторчу СМБдын пропусктан өткөрүшпөй мен тияк бияка чалып отурган өткөм да. Пропуск берет экен да Аксайгачы. Эгер ошондо ушу Минприродонун кишилери ошондо чын ниеттен аракет кылып ошондо эле баштаганда мониторинг кылып бетикши мероприятияларды кылып баштаганда жаратылыш сакталып калмак. Бирок кылган жок да. Өзгөчө Мирослав Аманкуловдун убагында, Кумар Мамбеталиевдин убагында академик науктар деле тияк бияк текшерели десе болбой, текшербей булар. Жап жашыр депчи. Анан мен быйыл өзгөчө күзүндө ошол оорулуу эчкини көрсөттүм. Анан элдерден сурасам баары айтып атты, котур аттырып атабыз. Котур аябай көп, кара өпкө болуп кетти кийиктер. Быйыл жайы менен эчкилер аябай өлүптүр. Короче, Кудай өзү сактасын да, экологический катастрофа болуп, массовый падеж болуп, бедствие болуп атат деп айтышты да. Мен чуркадым, аракет кылдым, бирок колдоо тапкан жокмун. Анткени атам Ташиевдин тууганы Машиев, ал бронебойный да. Ал укпай койду да. Анан балким укмак Машиевчи. Бирок жанындагы проект менен иштеген Кумар Мамбеталиевдер, Шакиевдин туугандары, достору, ошонун кишилери ошолордун эмесинен курчоктон чыга алган жок. 1 грамм патриотизм жок экенде. Мен ошон үчүн эмне үчүн Ташиевге каршы чыктым? Болгон жердин баары Ташиевдин кишилери же өздөрү акыл жетпей тупой, же мамлекетке күйүмдүү болбойт да. Могу жаңы келген министр да бирөөнүн өкүл баласы деп атат, сериоздун ишинде ушу акыл бирдеме деген. Ошонун акылы жетеби, мафияны жок кыла алабы же кыла албайбы? Биздики 2 жыл эле калды. Жаныбарлар дүйнөсү жок болгондочу. 2 эле жыл калды. Массовый больной. Мен тоодогу эчкидеги кулжанын оорусун айтпай эле коеюн. Аякта 5-тен 6дан оору бар. 1000 койго бир кой кирсе эле коту турат. Ал котунун отдельно андан тышкары баары оорулуу да. Козу даже үйдөн албай калдык кыргыз элим. А тоодо эчкилер давно тубай калган дейт. Ушу акылдын духу жетеби, абири жетеби, же бул да бир сериоздун кишинин өкүл баласы же тууганы бул да эчтеке кылбайбы билбейм да. Булардын артында проект бар, чоң акча бар. Бул жанагы дүйнөдө голодовка даярдангыла деп атпайбы? Россияда малдар эметип атат. Бул дүйнөдө голодовка даярданып атпайбы? Ошо проекттин кишилери окшойт да. Биздин илгери кыргыздар кыйналып калганда өзүнүн башынан эле өттү. 2000-жылдары ошо биз малдын баары колхоз тарап кыйылып калганда биз тоодон жашаганбыз. 1000 жылдап кыргыздар кекилик эме алып жашачу да. Бирок бүгүнкү күндө кекиликтин баары не то что экинөкө тоодо кийиктер, могу паразит менен болгон ооруган кекилик курголдучу. Мына кекилик курголдор Үскөлдө кеминде оспан менен өлүп калды дейт ужечи. Баягы 60-тан тараган учкан кекилик кургол жок дейт, бүттү уже. Кеминдиктерди айтып атат. Күзүндө эле оору болуптур. Теги тоң жагында индүктүн баары кырылыптыр оспадан. Ушу сентябрдан бери өзүм 7 ай болуп чуркап атам да. Хотя бы кекиликтерди сактап калалы десем, не то что эчкиде экенин пастырлоос, кекиликтин паразитин дарылаган жок да. Бүт баарына Кумар Мамбеталиев айтпагыла, алар деле айтып атышат мага, айтпагыла, чыгарбагыла деп оорун жашырып массовый гибелге алып келатат да кыргыз элим. Ушу Кумар Мамбеталиевге бир алданбаган киши барбы дейм да. Закон жасап, сулуучумчик, булар өтө коркунучтуу. Бул экологический диверсия кылды кыргыз элим. Экологический диверсия биз эчтекебиз жок кылабыз. Болгону кылылат. Тоодон кийигибиз кылылат, этектен малыбыз кылылат да. Азыр бизге деген алданбаган кишилер керек. Алданбаган. Алданып атабыз баарыбыз, алданбаган кыргыз элим. Бүт мыйзам красиво бар сон, бирок алданат да баарычы. Анткени өздөрү токой системада, жаратылыш дүйнөсүндө
экологияны түшүнгөн кишилер жок. Түшүнүк жок. Биз жаныбарлар дүйнөсү менен дистанцияда калдык, алыс дистанцияда. Мы живем в разных мирах. Жаратылыш өзүнчө. Только иностранцтарга гана аткан расширение ошолордун гана колун карайт да. Биздин охотник деп жергиликтүү охотниктердин баарын жок кылышты. Эч ким ход берген жок. Булар как собака на стене да. Ит чөпкө жатып алат го, же өлү жебейт, же уйга чөп бербейт. Так ошондой экен мен природачы. Булар экологиялык диверсия кылып, бул группировканы камаш керек. Мен кээде ушу мечтайт этем. Ушу мен природанын алдына келип деп хаммерлер токтоса, анын ичинен спецназ альфалар келсе, бирок музыка чыгып турса дейм да. Келип жүктөп, эне башыганы тате дегенде, Кумер Мамбаталиев деп мындай айткандай болсо, ошолорду алып барып СМБ камап, булар экологиялык диверсия кылды. Орун жашырылат. Эмне кылышым керек экен? Дагы бир керегин түшүнөсүңөр, мына наныңа жеткенде Төрөбаевдин көп блогерлер сүйлөй баштады. Ошол Төрөбаевдин блогерлери кишилер семирип кетиптир. Төрөбаев баларга мени макта деп акча берип отурчу. Эми көп кишилер чыгып айтат, шарт менен урат, бизди сактаган киши болду. Кечээ эле алар Төрөбаевди мактап атышпады беле? Төрөбаев менен урушканда, Кумар менен урушканда мен жалгызмын, Ташиев менен урушканда мен жалгызмын. Анан качан бүткөндөн кийин анан келесиңер, биз качан оңонобуз кыргыз элим? Дүйнөдө ачарчылыкка даярдангыла деп атат. Булар бир жутта болгон жаныбарды кырат. Мен природада жүрөм, экологияда жүрөм. Паразит бар го, институт паразит барсам, менден башка эч ким келбейт экен. Эч ким келбейт. Бүт орун жашырат, умышленный жашырат. Бул преступление. Биздин КГБ прокуратура иштебей, бир жолу патриот болбой, кыргыз элим. Алар иштебейт. Эмне деген система билбейм, Бүт барын ажырай турган болдук кыргыз элим. Айтып коюп калам да. Мисалы Европада бир каман ооруп калса, эгирлер, охотниктер баары ошо тиберекти расчислайт эди. Да башка каман өлдүбү? Чумка чыгып кеттиби деп. А жерде мисалы шакалга ошондорду ээн эркин аттырат. Бүгүн биз шакалга күнү түшүп калбады. Мен өзүм ушу охотник болуп туруп өзүм шакал жаман көрдүм, бирок айла жок шакалды колдоп калбадым. Шакал атпагылачы деп жалдырап калдым. Шакалга атпагылачы, оспо болгон кекиликтер, курголдор ошо жайылтпай жесин деп. Мен даже сунуштар кийип атам, шакал атпагылачы, ушуга жеткирбеди кыргызым. Шакал атпагылачы. Шакалдар хоть оорулуу кекилик, оорулуу курголду, оорулуу коёнду жеп, ооруну кичине санитарный болсун деп. Карачы кыргыз. Бул Шакиевке ишенип алып өзүн хан сезип кетти. Бул Ташкентке вариант кылат экен. Келесиң, хоп, очор брат, мен региональный жиберем, айтып коюмчу. Эчтеке кылбайт, эчтеке. Ташкентке кайра чалып коет, иностран бербөйлө, сыр бербөйлө. Мен күч менен, согуш менен кече жакында барып өздөрү рейд кылды да. Ушу айыл чарбанын жумушун, айыл чарба министрликтин жумушун, мен природанын жумушун, МЧС жумушун өзүм эле кылам да, чын элечи. Өзүм эле кылып келдим. Ушу башында мен укканда далай оңолуп жакшы иш жүрмөк да. Азыр массовый гибелге мына 3 жыл калды, кийиктин баары болот. Мына чүйдүн тегеректери, тияк бияктар акырын келди, бирок жабышкан оору баары алып атат да. Эмне кылабыз билбейм да, кыргыз элим. Эч кандай бетектик иштерди кылган жок дажычы. Мен даже сокулук барып паразит менен иштеген кишилерден жан кекиликти кантип дарылай турган дарысын да алып келип бердим. Анын побочный действиясында барып келип мен природа менен согласовать эттим. Мусаевка бердим, Кумармертелке бердим. Кайтап элди жыйнап ушуну айтып койгулачы, ушундай жем чачсын десем да аны кылбайт да. Орун жашырат. Булар проекттен тияк бияктан акча келбей албасын деп атат да. Бул аферисттер, арамдар. Буларды Кытай болсо атып салмак. Миңдеген жаныбарларды оорулуу кылды кыргыз элим. Жайында эми суур чыгат, суурда каптап баратат. Эмне алабыз биз эми кыргыз элим? Дүйнөлүк голодовка болсо да 2-3 жыл чорный полоса өткөнчө ушу тоодо кийиктерден бирдеме болуп жашап турмакпыз да. Аны да кырат да буларчы, аны да. Бул чоң проекттин кишиси, бул жакшылык алып барбайт. КГБ билбейм, алданып эле каласыңар, красиво сүйлөп койсо, сулуу чымчыктар, костюм шуңуп, жаштар сүйлөп койсо алданып каласыңар.
Kандай kılabız kız? Oylon kulaç.